Ода Лондон BBC саламатсыздарбы. Эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырып, Эрмек Максутова. Президент Трамп башпаанек арыздардын санын азайтуу планын жар салды. Адам укуктарын коргоо уюмдары планды мыйзамсыз деп айтууда. Жол кырсыктарындагы курмандыктар саны боюнча Кыргызстан, Европа жана КМШ өлкөлөрүн артта калтырат. Келбети өзгөрүп турган робот жана башка технология жаңылыктары клик берүүбүздө. Президент Трамптын администрациясы мыйзамсыз миграцияны ооздуктоо аракетинде башпаанек арыздарын кыскартуу сунуштарын кароодо. Өлкөгө мыйзамсыз кирген мигранттар мындан ары башпаанек сурап кайрыла албайт. Бирок адам укуктарын коргоо уюмдары бул сунуштун өзү мыйзамсыз деп жатышат. АКШнын Мексика менен чек арасын бекемдөө президент Трамптын башкы санаасы болду. Ал мыйзамсыз келгендер АКШнын башпаанек суроо мыйзамдарын кыянаттык менен колдонуп жатат деп эсептейт. Ошондуктан бул мыйзамдарды өзгөртүүнү каалайт. Учурда өлкөгө келгендердин бардыгы 1 жыл ичинде качкын статусуна ээ боло алат. Бирок келечекте президент мыйзамдуу текшерүү бекетинен өткөндөр гана башпаанек сураса болот деп жатат. Ички коопсуздук боюнча департамент билдиргендей, учурда күчүндө турган башпаанек системасы аркылуу ар түрдүү инопланетяндар болбогон негиздөө менен кайрыла берип, департамент абдан оор түйшүк тартып жатат. Бул мыйзам өлкөнүн кызыкчылыгында болгондуктан президент аны өзгөртүүгө акысы бар дейт алар. Бирок адам укуктарын коргоо топтору бул мыйзам сотто каралат деп билдирди. Анын мындай кылууга Конгресстен алган эч кандай укугу жок. Тетирисинче, Конгресс мыйзам боюнча бул өлкөдө киши расмий өткөрүү бекетинде турабы, жокпу, башпаанек сурап кайрылууга укуктуу деп баса белгиледи. Трамп мыйзамды президенттик калемдин бир шилтеми менен жокко чыгаргысы келет. Президент Борбордук Америкадан АКШнын чек арасына келаткан мигранттар кербени тууралуу элди бир топ коркутту. Келаткандар жакырчылык менен куугунтуктан качканын айтышууда. Бирок орто мөөнөттүк шайлоо алдында Трамп аларды баскынчылар катары мүнөздөдү. Демократтарга добуш берүү Американын чек арасында турган баскынчылар үчүн добуш бергенге жатат. Бул мед, героин, фентанил жана башка наркотиктер агылып келишин жактаганга жатат. Анын каршылаштары Трамп элди жөнсүз коркутуп жатканын айтышты. Бирок Трамп сөздөрүн иши менен бекитүүдө. Ал чек араларга миңдеген кошумча аскерлерди жөнөттү. Эми эптеп Америкага кирип барып башпаанек алгандардын жолун бууш үчүн мыйзамды өзгөртүүдө. Кыргызстанда жол кырсыгынан орто эсеп менен күнүнө 3 адам каза таап, ондогондор жаракат алат. Жол коопсуздугу уюму маалымдагандай, курмандыктар саны боюнча Кыргызстан, Европа жана КМШ өлкөлөрүн артта калтырат. Кейиштүүсү өлкөдө жол кырсыгына балдар да көп кабылып, айрымдары каза таап, аман калгандары майып бойдон калууда. Статистика боюнча быйыл балдар кабылган жол кырсыктарынын саны былтыркыга салыштырмалуу кыйла азайды. 2018 жылдын 9 ай ичинде жалпы жаш өспүрүмдөрдүн катышуусу менен жол кырсыгы 5,9%га төмөндөдү. Анын ичинен каза болгон балдардын саны 19,4%га, ал эми жаракат алган балдардын саны 5,6%га төмөндөдү. 2017 жылы Кыргызстанда 104 бала жол кырсыгында каза тапкан. Быйыл 9 айда өлкөдө катталган жол кырсыгында 62 бала каза таап, 100дөгөн бала жаракат алган. Хирургтар айтат эмеспи, стабилдүү түрдө оор деп, ошондой эле стабилдүү түрдө оор боюнча калып атат. Мисалы, эми өткөн 2 жылда кичине жакшырды статистика. Мисалы, 100 баладан ашып аткан болсо өлүмү 1 жылда. Алдан кичине азайды. Мисалы, 98-96 болуп калышы мүмкүн. Бирок бул деле өтө чоң цифра да. Жол кырсыгына кабылган балдардын 50% жөө жүргүнчү катары. 40,3% автоунаа ичинде, 1,1% өздөрү унаа айдап, 9,7% велосипед тээп барат жабыркаган. Үстүбүздөгү аптада мен жол эрежесин сактайм аттуу акциясы өтүүдө. Аны мамлекеттик, бейөкмөт жана эл аралык уюмдар биргелешип уюштурган. Нам нужно работать именно с молодым поколением, потому что вот данные... Биз жаш муун менен иштешибиз керек. Себеби бүткүл дүйнөлүк саламаттык уюмунун билдирүүсүндө 15 жана 29 жаштагылар арасындагы катталган өлүмдүн эң негизги себеби ушул жол кырсыгынан болгон өлүмдөр болуп атат. 17 ноябрь өлкөдө жол кырсыгынан каза тапкандарды эскерүү күнү. Активисттер балага кичинесинен тартып, жол эрежесин үйрөтүп, коркунучтан оолак сактоого чакырып келишет.
Сиз көрүп жаткан BBC, эми күндүн башка кабарларынын тизмеги. Афганистандын келечеги талкууланган тынчтык конференциясына биринчи жолу талиптердин өкүлдөрү келишти. Москвада өтүп жаткан жыйынга Пакистан, Кытай жана башка ондогон өлкөлөр катышууда. Афган өкмөтү расмий түрдө катышкан жок. Бирок бул жыйын Кабул менен талиптер ортосунда түздөн-түз сүйлөшүү өткөрүүгө жол ачат деген үмүтүн билдирди. Австралиянын полициясы Мелбурн шаарында бычак менен кол салган окуяны террордук чабуул катары сыпаттап жатканын айтты. Бир киши мерт болду. Ошондой эле полициянын огунан чабуулчу да бейтапканада көз жумду. Окуя болгон жердин тушунда газ баллондору салынган унаа өрттөлгөн. Вашингтон университетинин изилдөөсү көрсөткөндөй, дүйнөнүн ар тарабында аялдар азыраак балалуу болууда. Бул көрсөткүчкө ылайык дүйнөдөгү өлкөлөрдүн теңинде төрөлүп жаткан балдардын саны калктын көлөмүн сактап калууга жетишсиз. Бул тизмеде эң төмөнкү сапта Кипр турат. Бул жакта аялдар орто эсеп менен бир гана балалуу болушат. Ага салыштырмалуу Нигерияда аялдар орто эсеп менен 7 балалуу болот. Криптовалюта жаралганына быйыл 10 жыл болду. Жана Лос-Анджелестин алдында тез ылдамдыкта жүрчү метро куруу планы жөнүндө бул аптанын клик берүүсүндө. Биткоин бул аптада өзүнүн 10 жылдыгын белгиледи. Баары ак кагазда кайманат менен виртуалдуу валютанын иштешин түшүндүрүү менен башталган. Ал өзгөрүп турганына карабай, валюта сакталып баасы өскөн. Биткоин майнинг деп аталган жарыяндын жардамында түзүлөт. Бирок онлайн биржалар кадимки валюталар менен соода жүргүзөт. Сатыкка чыккан жаңы түзүлүш дүйнөдөгү эң алдыңкы социалдык роботту адам менен жандуураак байланыштырууну көздөөдө. Фурат битти маскада көрсөтүү үчүн проекция системасын колдонот. Робот ар кандай каарманды чагылдыруу үчүн түрдүү сезимди билдирүүчү жана жаңдоочу топтомдор бар. Илон Маск өзүнүн зергичтүү тоннелин Твиттерде көрүүнү сунуштады. Тасмада Лос-Анджелестеги жердин астындагы тоннелдин ички көрүнүшүн тездетип көрсөткөн. Бул анын жолдордогу тыгын маселесин чечүүдөгү ыкмасы. Ал жер астындагы жогорку ылдамдыктагы коомдук транспортты курууну көздөйт. 15 жаштагы австралиялык бала дүйнөлүк дрон жарышында жеңишке жетти. Руди Броунинг 120 атаандашын артта калтырып, үйүнө дээрлик $26 000 акчалай сыйлык менен кайтты. Эми спорт жаңылыктары. Премьер-лигада дем алыш күндөрү бир катар оюндар болот. Эртең Челси менен Эвертон жана Ливерпуль менен Фулам беттешет. Ал эми дем алыш күнү Манчестер Юнайтед менен Манчестер Сити беттешет. Юнайтеддин тренери Жозе Мориньо бул оюнга Ромелу Лукаку катышып калышы мүмкүн деди. Мерседестин техникалык директору Джеймс Алисон, эгер Майкл Шумахер, Фернандо Алонсо, Льюис Хамилтон жана Себастьян Веттел катышкан командада баарысы бирдей унаа менен чыкса, Хамилтон утуп чыкмак деп билдирди. Хамилтон Формула 1дин 5-чи жолу чемпиону болду. Дагы 2 жарыш калып, алардын биринчиси дем алышта Бразилияда өтөт. Жаңылыктардын соңунда менин жумушума атаандаш чыгып жаткан бир нерсени көрсөтө кетейин. Hello, everyone. I'm an English artificial intelligence anchor. This is my very first day in Xinhua. Кытайдын мамлекеттик телеканалы жаңылыктарды окуп турчу виртуалдуу алып баруучуну тааныштырды. Бул жасалма акыл бир күн кечке жаңылык окуй алат жана берүүгө кеткен каражаттарды кыскартат. Костюм шум кийип, робот үнү менен жаңылык окуган роботтун кыймыл аракети Xinhua News каналынын кызматкерлеринен көчүрүлгөн экен. Бул жана башка жаңылыктар азыр интернет сайтыбыздын башкы бетинде турат. Дарегибиз BBC Kyrgyz сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, радиобузду да уга аласыз. Сиздер менен мен Нермек Максутова болдум. Программада кайра жолукканча саламатта калыңыздар.